Бұл біздің укук байке. Байке, сіз интервью беріп қойсыз, сізге келдік туралы. Жоқ, бересіз. Жоқ, сізден интервью алып отпадық па? Жоқ, байке, сізге байке. Мен ыңғайсыз сұраулар берген учурда интервьюны тоқтатып қойдыңыз туралы. Тоқтадық. Анан кайра келіп, охранаңызды шақырып отырсыз. Бұл қандай? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр интервьюга кирдик. Ошол Чүй облусунун губернаторунан интервью алып жаткан кезде кандайдыр бир күч колдонуулар болду десек туура болот. Анткени бул мырза интервью берип жатып, интервьюну үзгүлтүккө учуратып, бизди кабинетинен сүрүп чыгарып коюшту. Бул кылгандары кандай билбейм. Жок, өчүрө албайм байке, мен журналистмин. Жок, бизде укук бар. Тартабыз. Камераны өчүрүп кой, анан сүйлөшөсүң. Жок, сүйлөшө албайм. Жок, биз интервью макулдаштык да. Интервьюга макулдаштык. Интервью алып аттык. Мен суроолорду бердим. Берип аткан кезде камераны өчүрүп турасың деди. Макул деп бая жөтөлүп бирдек болду деп. Анан өчүргөндө эле сиздерге чакырды. Анан мен сүрткө сырт чыгарып атат дейм, бул туура эмес да. Интервью берип токтотуп, өзү суранып. Токтогондон кийин анан кайра мынтип келип, эметип аткан туура эмес да. Жок, биз чыгып кетип турабыз. Проблема. Урматтуу көрүүчүлөр, мен маалымат катары айта кетейин. Азыр биз ушу Чүй облусунда губернатордон интервью алып жаткан кезде ушул Ленин айыл өкмөтүнө караштуу жер сатуу, жер көйгөйү, ошол жакта болуп жаткан башаламандыктар боюнча суроолорубузду узатып жаткан кезде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп кетти. Өзү алгач биз интервьюга макулдашып, ал киши менен интервью алып жатканбыз, записке, камерага. Бирок ал интервью берип, макулдугун берип, ошол жерде интервью болуп жаткан кезде бизден өтүндү ушул камераны өчүрүп турууну. Биз ага да макул болуп бир эме кылдык. Ал учурда эле охранниктерин, сырттагы адамдарды чакырып бизди кабинетинен сүрүп чыгарып койду. Ошол себептен биз азыр өзү чыгып баратабыз. Биз азыр Чүй облусунун обл администрациясынын алдында турабыз. Буга чейин губернатор менен Эркин Тентимишев менен интервьюга макулдашып, ошол Аламдын айыл өкмөтүндө болуп жаткан жер маселесиндеги башаламандыктар боюнча интервью алууга өзүнүн макулдугун берип, интервью алып жаткан кезде биз ыңгай суроолорду узатып, ар кандай болуп аткан кезде камераны өчүрүп турууну өтүндү. Ага да макул болуп, өчүрүп турган кезде сырттан охранниктерин чакырып бизди кабинетинен сүрүп чыгарып койду.
Жакында бул Аламдын айыл өкмөтүндөгү жерлер боюнча жакында атайын репортаж чыгат. Ошондо силерге маалымдап кетейин. Ошол иш боюнча губернаторго келгенбиз азыр.